Саламатсыздарбы, Life of a Diplomat программасы жана мен Айнур Имангали. Биздин бүгүнкү мейманыбыз өз өлкөсүнүн сыймыктуу элчиси. Ал Мексикадан Анголага, Катардан Индонезияга чейинки жерлерди байырлап иштеп келген. Казакстандагы азыркы ролунда ал көп тараптуу диалогту өнүктүрүүгө көмөктөшөт жана биздин өлкөлөрдүн кызматташтыгынын экономикалык потенциалын жогорулатууга басым жасайт. Бүгүнкү биздин мейманыбыз Швециянын Казакстандагы элчиси Ева Пулано. Анда эмесе баштадык. Менин бүгүнкү күнүм Стокгольмго, өкмөткө негизги кайрылуум. Учурда Казакстан менен тыгыз кызматташуу абдан маанилүү. Мен учурдагы кереметтүү кызматымды алганга абдан ыраазымын жана сыймыктанам. Ал маекке парламенттин мамилеси кандай болду? Алар мага "Стоп, токтоңуз, ал деген фантастика, калыңыз" дешти. Бизде ар дайым абдан ынтымактуу, меймандос адамдар тосуп алып, ырдап, бийлеп, жылкынын этин жана башка даамдарды тартуулашат. Саламатсызбы элчи айым? Айнур, саламатсызбы? Кош келиңиз. Программага катышууга чакырганыңыз үчүн ыраазычылык билдирем. Ал мен үчүн олуттуу сыймык. Сизге кайрадан жолугуп жатканыма кубанычтамын. Рахмат, мен дагы кезиккенибизге кубанычтамын. Life of a Diplomat программасына кош келиңиз. Кыш Астананыкыбы же Стокгольмдукубу? Албетте Астанадагы кыш. Алматы тоолору же Стокгольм архипелагдарыбы? Стокгольм архипелагдары. Казак баатырлары же швед викингтериби? Швед викингтери. Көк барбы же бендиби? Бенди. Барыс Казакстандын хоккей командасыбы же Швециянын Tre Kronor хоккей командасыбы? Мен швед амбассадорумун. Албетте Tre Kronor. Домбырабы же никель харпабы? Домбыра деп бир бетке айта алам. Мага домбыранын добушу абдан жагат. Демек мени домбыра элчи деп айтууга болот. Оймулор менен кооздолгон боз үйбү же фалу рётверкпи? Боз үй десек болот, ал абдан кооз. Казак чапаныбы же швед салттуу кийимдериби? Швед улуттук кийимдери, алар мага абдан жагат. Төө сүтүбү же брусинка ширесиби? Төө сүтү. Швеция менен Казакстандын башкы окшоштугу? Кыш мезгили. Швеция менен Казакстандын башкы айырмачылыгы? Жаратылыш. Бүгүнкү маегибизди өлкөлөрүбүздүн ортосундагы эки тараптуу дипломатиялык мамилелерди талкуулоодон баштайлы. Алар өнүгүп жатат, кеңейүүдө. Бирок глобалдык геосаясаттагы учурдагы өзгөрүүлөрдү жана бүтүндөй аймактык арымды эске алганда, Швеция менен Казакстандын ортосундагы мамилелердин азыркы абалы боюнча сиздин пикириңизди билүү кызыктуу болууда. Биз азыр кайда турабыз? The Sweden-Kazakhstan relations, where are we now? Sweden-Kazakhstan enjoys very good. Казакстан менен мамилебиз абдан жакшы. Мен эң сонун деп айтаар элем. Учурда Борбор Азия аймагына көп көңүл бурулуп жатканын байкадык. Бирок мен Казакстанды Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен эң маанилүү, эң бай өнүккөн өлкө деп айта алам. Ошондуктан биз Швеция менен Казакстандын ортосундагы мамилелерге өзгөчө көңүл бурабыз. Менин милдетим аларды өнүктүрүү жана тереңдетүү. Борбордук Азиядагы арымдуу өзгөрүп келе жаткан ландшафттары, жаңы мүмкүнчүлүктөрү жана чакырыктарды сунуштоо. Швеция ушул аймакта өзгөчө аймактык туруктуулук, диалогту тереңдетүү жана кызматташтыкты арттыруу жагында өзүнүн ролун кандай нукта көрүп турат? Биздин Казакстан менен мамилебиз ондогон жылдар аралыгында калыптанган бекем негиздүү. 3 жыл мурун биз дипломатиялык байланыштарыбыздын 30 жылдыгын белгиледик. Акыркы убакта биздин кызматташтыгыбызда олуттуу жылыштар, өсүштөр болуп жатканын байкап турабыз. Ошонун өзү Швеция 1995 жылдан бери мүчө болуп келе жаткан Европа биримдигинин кеңири саясатына туура келет. Биз Евро биримдик Казакстанга жана Борбор Азияга көбүрөөк көңүл буруп жатканын байкап жатабыз. Швеция да ошол жол менен кадам таштоодо. Ошол эле учурда ири бизнес көбүнесе оңой болбогон коңшулары бар. Казакстан кириптер болуп турган татаал геосаясий кырдаалды да эске алуу маанилүү.
Ошондон улам менин бүгүнкү күнү Стокгольмго өкмөткө негизги кайрылуум. Учурда Казакстан менен тыгыз кызматташуу абдан маанилүү. Коопсуздук, адам укуктары жана бүтүндөй алганда саясий аспектлер боюнча диалогду активдештирүү зарыл. Мындан тышкары соода жана инвестициялык байланыштарды өнүктүрүүгө олуттуу көңүл буруу абзел. Анткени ал Казакстандын эл аралык аренадагы позициясын бекемдөө кызыкчылыгына жооп берет. Президент Токаевдин өз өлкөсүнүн келечегине болгон олуттуу дымактары Швециянын кызыкчылыктары менен мыкты резонанста болууда. Биздин өнөктөштүктүн негизги максаты Швеция менен Казакстандын ортосундагы кызматташтыктын олуттуу жигерин ачып берүү. Байкашым боюнча сиздин үйүңүздө картиналар абдан көп экен. Көптөгөн кызыктуу деталдар, сүрөттөр, сувенирлер турат. Баары кызыктуу көрүнүүдө. Бул жерде сизге жакын адамдардын сүрөттөрү топтолгонда, туура айтамбы? Алар тууралуу бир аз айтып бересизби? Мен эң мыкты үй бүлөм бар экенине сыймыктанам. Анан дагы өзүмдүн кесиптик жактан жетилип өскөнүм менен да дайыма сыймыктанам. Бирок жашоодо эң негизги нерсе үй бүлөм, жолдошум жана балдарым. Биздин 2 уулубуз бар. Бул сүрөт Павел экөөбүз 1987-жылы Стокгольмдо баш кошкондо тартылган. Мен жогоруда айтып өткөндөй чет өлкөдө көп иштедим. 2 уулубуз Швециядан тышкары жактарда төрөлгөн. Бири мен Аргентинада иштеп жүргөндө төрөлгөн. Анын аты Эрик. Ал мынакей. Ал эми Нильс мен Ливанда жана Сирияда иштеп жүргөндө Бейрутта төрөлгөн. Азыр алар чоңоюп өздөрүнүн жашоосу менен алек. Демек алар абдан көп жерлерде бой жеткен экен да, абдан жакшы. Ооба, Эрик азыр Лондондо жашайт. Ал эми Нильс болсо Амстердамда. Ар бири мыкты карьера жасай алды. Сиз аймактын ишке ашырылбаган экономикалык жигери жана Казакстандын потенциалы тууралуу сөз козгодуңуз. Экономикада, соодада да алар жигерди арттыра турган мыкты тармактар. Швед компаниялары инновация жана туруктуу өнүгүү чөйрөсүндө бүткүл дүйнөгө белгилүү жана таанымал экендигин билебиз. Учурда экономикалык кызматташтыктын кайсыл тармактары өзгөчө кызыгууну жаратып жаткандыгы тууралуу айтып берсеңиз. Казакстан уникалдуу геосаясий позицияга жана бай жаратылыш ресурстарына ээ. Өлкөдө урандын жана башка негизги чийки заттын олуттуу камдары бар. Алар глобалдык жашыл трансформацияда, анын ичинде электрондук унааларга өтүүдө жана туруктуу энергетиканы өнүктүрүүдө маанилүү роль ойнойт. Швеция ушул багыттар боюнча Казакстан менен кызматташууга кызыктар. Бул жерде сөз, келишимдерге кол коюу жана коммерциялык өнөктөштүктү түзүү тууралуу гана эмес, билим жана технологиялар менен алмашууга негизделген узак мөөнөттүү байланыштарды түзүү тууралуу болууда. Швециянын ресурстары туруктуу казып алуу, ошондой эле жумушчулардын укуктарын камсыз кылуу жана ишканаларда корпоративдик социалдык жоопкерчилик принциптерин ишке ашыруу жагында тажрыйбасы зор. Мына ошол аспектилер биз үчүн гана эмес, ийгиликтүү тажрыйбаларды өзүндө ишке ашырууга дилгер болгон Казакстан үчүн да маанилүү. Ошону менен катар Казакстан менен Швеция туруктуу транспорттук чечимдерди иштеп чыгуу жагында да активдүү иш алып барууда. Өзгөчө көңүл Европа менен Кытайдын ортосундагы жаңы соода жолдоруна, анын ичинде ортоңку коридор жана Транскаспий жолуна бурулууда. Биз ошондой эле президент Токаевдин жана Казакстандын өкмөтүнүн Париж келишиминин милдеттерин аткарууга жана мунай секторунан көз карандылыкты азайтууга карата каалоосун да көрүп турабыз. Көмүр кычкылтек газын абага чыгарууну азайтуу жана альтернативдүү энергия булактарын колдонуу туурабы? Дал ошондой. Бирок евро биримдик менен бирге биз жаңы транспорттук каттамдар үчүн 4 багытка да көңүл буруп жатабыз. Аларга аэропорттор, порттор, туруктуулугу менен айырмаланган темир жол жана албетте жолдор кирет.
Мына бул швед Деле Карл жылкысынын чоң фигурасы. Аны ушундай деп аташат. Швецияда биз туристтер келгенде алар эмне сатып алышат? Албетте Деликар атын. Бул жерде менде түп нуска үлгүсү турат. Адатта мындай чоңдору сатылбайт, бирок менде бар. Мен аны менен абдан сыймыктанам. Ал эми бул сувенир катары сатып алса боло турган кадимки кичинекей көлөмдөгүсү. Кандайдыр бир нукта улуттук символ экен да, туурабы? Эң туура айттыңыз. Фигура жыгачтан жасалган жана Деликарлия провинциясынан алынып келинген. Анын бүгүнкү аты Даларна. Дал ошол жерде бул ат фигуралары жасала баштаган. Адамдар фигураларды оюп, анан бул жактагыдай кызыл, жашыл түскө боешкон. Андан кийин ал символго айланып калган. Жылкы жөнүндө айта турган болсок, бул жакта Казакстанда жылкы чоң роль ойнойт. Алар дал ушул жерде таптала баштаган. Сиз ал тууралуу уксаңыз керек. Албетте бизде жалпы нерселер көп. Мен бул жакта Жоо газындын келип чыгышы тууралуу китебим да бар. Анткени Казакстан башка Борбор Азия өлкөлөрү менен бирге Жоо газындын мекени болуп саналат эмеспи? Мен ошондой эле Швеция менен Казакстан акыркы мезгилде саламаттыкты сактоо тармагында кызматташуусун кеңейтип жатканын билем. Дал ошондой. Ал дагы санариптештирүү жана айылдык ден соолук демилгелерине да таасирин тийгизет. Сиз абдан жакшы кабардар экенсиз. Аны угуп жатканыма кубанычтамын. Чындыгында таасирлендим. Мына ошол демилгелер тууралуу кененирээк кеп салып берсеңиз. Ооба, биз Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлиги менен биргеликте көп иштерди аткардык. Өткөн жылы биз министрди Швецияга барып, биздин айылдык санариптик саламаттыкты сактоо системабыз менен таанышууга чакырганбыз. Бул өзгөчө актуалдуу, анткени Швеция менен Казакстан калкынын аздыгы жана катаал климаттык өзгөчө түндүк аймактарда шарттар сыяктуу окшош кыйынчылыктарга дуушар болушат. Мына ошол кыйынчылыктарга карабастан бардык жашоочулар үчүн сапаттуу медициналык жардам көрсөтүүнү камсыз кылуу зарыл. Министрлик биздин Швециянын түндүгүндөгү айыл жерлеринде санариптик саламаттыкты сактоо боюнча тажрыйбабызга кызыгуусун арттырды. Ал жерде биз инновациялык чечимдерди ийгиликтүү ишке ашырган элек. Аталган кызматташтыктын алкагында саламаттыкты сактоо министринин орун басары жетектеген 15 адамдан турган делегациянын Швецияга иш сапарын уюштурдук. Иш сапардан кийин биргелешкен долбоорлорду талкуулоо үчүн кийинки жолугушууларды өткөрдүк. Биз ошондой эле Казакстанда швед спутник технологияларын колдонуунун олуттуу келечектерин да көрүп турабыз. Ал президент Токаевдин санариптик технологияларды колдонуу менен айыл жерлеринде 200-300 чакан клиника негиздөө демилгесинин контекстинде алганда өзгөчө актуалдуу. Алардын натыйжалуу иштеши үчүн ишенимдүү байланыш, анын ичинде 5G'ни талап кылат. Ал жактан биздин спутник компанияларыбыз алдыңкы чечимдерди сунуштай алышат. Демек иш уланууда. Эми болсо гендердик теңчилик жана аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү маселесине бир аз токтоло кетсек. Сиз аялдардын укуктарын жана мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүнүн жактоочусу экениңизди билем. Демек сиз мыкты үлгүсүз деп эсептейм. Сиз жеке өзүңүз Швеция элчилигинин деңгээлинде, мисалы Казакстанда гендердик теңчиликти илгерилетүү, ошондой эле аялдардын жетекчилик кызматтарда иштөө мүмкүнчүлүгүн арттыруу үчүн кандай демилгелерди көтөрүүгө аракет кылып жатасыз? Сенатта жана парламентте иштеген бардык аялдар менен жолугушуу учурунда аялдарга тиешелүү маселелер талкууланды. Ал абдан маанилүү жолугушуу болду. Мен сөз алып, аялдардын ишкердигине байланыштуу демилгелерди колдоону өтүндүм. Менин оюмча казакстандыктар чечкиндүүлүгү жана акылы менен таң калтырат. Бирок өзгөчө аялдар кошумча колдоого татыктуу. Себеби жолдун башталышы ар дайым кыйынчылыктар менен коштолот эмеспи. Аялдарга чакан бизнести ачууга жана өнүктүрүүгө шарттарды түзгөн микро каржылоо мүмкүнчүлүгү берилсе, алар экономиканын өнүгүшүнө олуттуу салым кошо аларына ишенем. Анан сиздин өтүнүчкө кандай реакция болду? Алар токтой туруңуз, ал деген фантастика. Өтүнүч калыңыз, биз аны талкуулашыбыз керек дешти. Мен кала алган жокмун, анткени кийинки жолугушууга барышым керек эле. Бирок мен кайра келип бул маселени талкуулоого даяр экенимди билдирдим. Мен аны сөзсүз аткарам. Мага кызык болгону жеке сиз үчүн элчи жана өлкөңүздүн өкүлү болуу эмнени билдирет?
Мага абдан жагат. Биринчиден учурдагы кереметтүү кызматымды алганга абдан ыраазымын жана сыймыктанам. Анан дагы бул жакка Казакстанга анын дүйнөдөгү мааниси өсүп жаткан учурда келгениме абдан кубанычтамын. Мен кандайдыр бир жагынан жолду болдум. Анткени албетте Казакстан ар дайым маанилүү өлкө болгон. Бирок акыркы жылдары саясий кырдаалга байланыштуу анын мааниси абдан өстү. Бирок мен үчүн ал мен жакшы көргөн нерсемдин. Швеция менен Казакстандын ортосундагы мамилелерди өнүктүрүү үстүндө иштей алам дегенди билдирет. Job which is to develop the relations between Sweden and Kazakhstan. We know that you Сиз абдан тажрыйбалуу дипломат экениңизди билебиз. Көптөгөн өлкөлөрдө, дүйнөнүн ар кайсы бурчтарында, Мексикада, Индонезияда, Катарда, Анголада иштедиңиз. Азыр Казакстанда иштеп жатасыз. Ошол тажрыйба сиздин ишке болгон мамилеңизди кандайча калыптандырды же таасир этти? your influence, your approach. Yeah, I feel secure. Ооба, мен элчи катары өзүмдү ишенимдүү сезем. Мен өз милдеттеримди так түшүнөм жана менин ишиме жардам берип келген чоң тажрыйбам бар. Бирок ошол эле учурда жаңы өлкөгө барып иштөө мүмкүнчүлүгүн алганыма чын жүрөктөн ыраазымын. Бул жакта жүргөн 3 жылдын ичинде мен маданият, саясий өнүгүү, тарых менен таанышууга мүмкүнчүлүк алдым. Ошол эле учурда бирге өнүгүүнүн жолдорун издөөгө кызыктым. Анткени ар дайым көптөгөн мүмкүнчүлүктөр ачылат. Алар кээде баарын ишке ашыруу үчүн өтө көп болуп кетет. Мен билим алууну күн сайын улантып келем. Эмгек жолумдун биринчи 5 жылында Мексикада элчи болуп иштедим. Кийин өзүңүз билгендей Индонезияда, Катар менен Анголада элчи болдум. Көптөгөн континенттерге баруу бактысына арзыдым. Алардын ар бири менин тажрыйбамда өз тагын калтырды. Биз азыр турган бул бөлмө менин жашоомдун ушул саякаттарынан жана баскычтарынан эскерүүлөргө толгон. Yes, we see the painting. Чындыгында эле бул жакта картиналар, портреттер, сүрөттөр абдан көп экен. Эмне демекмин? Ооба, мен көп нерсени үйрөндүм. Бирок мен жупуну болууга да үйрөндүм. Карапайым адамдар Африкада, Азияда, Латын Америкасында чоңоюп өссө да, алар ар дайым жашоосун ийгиликтүү кылууга кызыктар экендигин билдим. Адамдар өз үй бүлөлөрү үчүн тынчтыкты, анын жыргалчылыгын жана анын өркүндөөсүнө шарт түзө турган кирешенин деңгээлин каалашат. To have an income so that they can thrive. Let's talk about Эми болсо маданий тажрыйба, маданий дипломатия, ошондой эле сиздин бул жакта Казакстанда жашаган тажрыйбаңыз тууралуу сүйлөшөлү. Бул жака биринчи келгенде сизде кандай таасир болду эле? Ошол таасир кийин кандай өөрчүдү? how that impression evolved. I think the warm hospitality of the Казак калкынын жылуу меймандостугу мага айрыкча өлкөнүн ар башка аймактарына болгон сапарларыбызда унутулгус таасир калтырды. going with my EU colleagues. Евро биримдиктеги кесиптештер менен бирге эки тараптуу иш сапарлардын алкагында биз Алматы менен Астанага эмес, түндүк батыш жана чыгыш Казакстанга, ошондой эле Шымкент, Түркистан, Бурабай жана Костанай сыяктуу шаарларга көп каттап турабыз. Always we are met with very friendly. Бардык жакта бизди абдан жылуу тосуп алышат, ырдап, бийлеп, жылкынын этин жана улуттук тамак аштын башка даамдарын тартуулашат. Ошол эстен кеткис таасир калтырат. Бирок Казакстан дүйнөлүк аренада азырынча тааныла элек деп эсептейм. From the national cuisine. From the national. Well, so that is striking. Туристтерди көбүрөөк тартуу үчүн өлкөнү чет өлкөлөргө таанутуу жагында көбүрөөк иштеш керек. Акыркы жылдары өлкөнүн туристтик потенциалы кыйла өскөнү жана ошол багытта мыкты иштерди аткаргандарды да көрүп турам. Менин жалпы таасирим жылуу жана жагымдуу атмосфераны түзгөн чын ыкластуу, меймандос жана маңдайы жарык адамдар. Potential is really developed during the last years. No, but my impression is very friendly, genuine, nice, smiling people. If we look ahead, Швеция менен Казакстандын ортосундагы мамилелердин келечегин кандай көрөсүз? Sweden and Kazakhstan relations. Well, I would like to see Менин кыялым Швецияга Казакстандан көбүрөөк студенттер барса дейм. Ошондой эле швед студенттери да бул жакта билим алып, тажрыйба алмашса деген тилегим бар. Мен адам укуктары, гендердик теңчиликти илгерилетүү, аялдар үчүн микро каржылоону колдоо жана Казакстандын келечеги үчүн маанилүү болгон ишкердикти өнүктүрүү жаатында өнөктөштүктүн өнүгүшүн каалайт элем. Казакстан туруктуу экономикалык өсүш үчүн Швеция менен инновация жана ишкердик жаатында кызматташуунун маанилүүлүгүн өзгөчө белгилегим келет. Швед модели тажрыйба алмашуу үчүн пайдалуу боло алат. Андан улам биз бири-бирибизден үйрөнүп, бири-бирибиздин жетишкендиктерибиз менен шыктанат элек. Сиздер укмуштуусуңар, биз укмуштуубуз. Демек биргелешип мындан да кубаттуу боло алабыз. we can learn
learn from each other. You are great, we are great, and together we are stronger.